Қазақстанда шумдуктуудай бороон болуп, адамдар унаанын ичинде тоңуп калышкан. Бардык мусулман бир туугандарды жана кошуна Казакстанда болуп жаткан бороондо калган адамдарды Аллах өзү сактасын. Ал эми Казакстанда өзгөчө кырдаалдар кызматы кардын алдында калгандарды куткаруу менен алек. Өлкөнүн чыгышында кар катуу жаап, шамалдын ылдамдыгы секундасына 30 метрге жеткен. Анын кесепетинен облустук жана республикалык алтуунаа жолдору жабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кардын алдында калган 40 адамды куткарды. Ат кулагы көрүнбөгөн Абай районунда ак түтүн каптап турат. Бир күндө жолдо калган 60тан ашык адамга жардам берилди. Алардын 6 балдар. Куткаруу иштерине өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 25 адам жана 7 техника тартылган. Караганды облусунда жагымсыз аба ырайынан улам куткаруучулар түн ичинде кардан 220 адамды чыгарышкан. Бардык жолдор жабылып, унаа тыгындары башталды. Эскертүүгө көңүл бурбай, тобок элчиликке баргандар станциянын жанынан милиция кызматкерлери тарабынан токтотулуп, кайра артка кайтарылат. Мыйзамга баш ийбегендер жоопко тартылат дейт Казакстан бийлиги. Аллах баарыбызды сактасын, урматтуу бир туугандар.